алейкум сүйүктүү телекөрүүчүлөр. Сыналга жакыныраак отургулан кени коомдук биринчи каналдын эфиринде Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталды. Арулаңыздар кыргыз элим, саламатсыздарбы? Барсыздарбы? Кайрадан сиздер менен амандашып турган Салам Кыргызстан. Албетте сиздер канчалык деңгээлде күтсөңүздөр дагы, мына биз андан дагы ашып сиздерди сагынып күтөбүз. Андыктан барыңыздарды көгүлтөр экранга чакырабыз, кызыктын баары али алдыда. Бүгүнкү күндө сиздер үчүн эң кызыктуу маек болмокчу, анткени сиздер суранган ырчыларды, сиздер суранган белгилүү инсандарды чакырдык жана баштаганга даяр болуп турабыз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Ай, бул күтүү деген кандай бир чети жакшы, бир чети жаман. Са күткөн жагабы? Жакпайт мага. Неге жакпайт? Күттүргөн да жакпайт, күткөн дагы жакпайт. Күткөн жакшы го. Күткөн нервим жетпейт мен. Ушунчалык жукарып кетти беле. Вообще. Азыр деген биздин күтүп аткан коногубуз ушундай, ушу күтүү жөнүндө бир сонун ыр чыгып атат, көрдүңбү? Көчөдөгү жаштардын бүт баардыгы жүрөт го. Ошол жигит келиптирби? Ооба. Санжаранда чакырып турабызбы? Туп-туура, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, элдин баарын күттүргөн, өзү дагы күтүп жүргөн таланттуу ырчы мырза колуна гитарасын кармап туруп, Салам Кыргызстандын төрүнө келип турат. Тосуп алыңыздар, Джони! Саламатсызбы? Кандайсыз? Ой, мен как жаль, микенди унутуп калып атпайбыз. Александр, кепсиз, мардашып сатып гитараны. Жок, жаңы сатып алдым. Жакшы, отуруңуз. Кол чалар менен. Келиңиз, куш келипсиз. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, жаңы эле кошулгандар болсо, коомдук биринчи каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы болду. Төрүбүздө Жанбек, лакап аты Джони, эркелетип Джони деп коюшат экен. Ошол суроону дегеле биз сурагыбыз келип жүргөн. Азыр өзүңүз тең эле азыркы учурда бир белгилүү ойчул бизнесмен айткан экен, 21-кылымда сиз кылып аткан иш интернетте жок болсо, демек сиз дагы жоксуз дейт турабы. Мисалы үчүн Джони деп Google'дан издей турган болсо, азыркы Джони Кейдж чыгат, Джони Питерсон, Джони Джексон, Джони Джефферсон деп элечи. Ушул кыйынчылык менен сиз мындай күндө эле жүзгөрүшүп атсаңыз керек дегеле турабы? Ооба, эми азыр интернетте Джони деп жазса, сразу күттүм деп чыгып атпайбы? Азыр чыгып калды. Бир кол чалып койсоңуздар болот. Кандай сонун? Ооба, жакшы. Күттүм ай жөнүндө. Ырдын чыгышы боюнча, ырдын кандай тарыхы болду. Жана албетте эле кээ бир ырчылар болот, жылдап толтура ырдайт. Кээ бир ырчылар бир ыр менен эле бийиктиктерге жетип кетет. Сиздин ушул күттүм ай деген ырыңыз аябай мындай жогорку деңгээлде сизге ийгилик алып келет окшойт. Буюрса, бул ырдын таржымакалын айта кете турган болсок, Бобону 2 жыл мурун чыгаргам. Анан баягы татыктуураак сөз жаза албай жүрүп, акындарга кайрылып, анан ушу 2 ай мурун. Дегеле өзүңүз авторсуз бул ырдын, Обончумун. Бул күттүм ай ырыңыздын жарыкка чыкканына 2 ай болдубу? 2 ай болду. Анда негедир биз көчөдө жүргөндө дагы жаштардын мындай күттүм ай деген баягы ушу ырдап аткандарын угуп, мен чынында башында ким ырдайт болду экен муну дегем да. Келиңиз анда ошол башында эле кесиптештер эмне дейсиздер, күттүм айынан баштасак, бир күндөт. Биз сизди чын эле күттүк, элдин баары күтүп атат болуш керек, анда кол чалар. Джони! Кол чалтырабыз, достор. Жарык болуп жашоомдо жаралды, жаркыным деп эркелеттим, сүй алдым. Жаным менен жаркыраган алтыным, жарты кылып Kimge meni kıyaldın? Men seni güttüm ay. Yüreğim orup durat sağa jet albay. Men özündü izdep kelemin tabalbay. Al olup toy canıp küydüm ay. Nege men canım seni mınca süydüm ay. Men özündü kütüp kelemin tacabay. Men özündü kütüp kelemin tacabay. Жанды чыгарма, ушундай сонун микрофондун же гитаранын коштоосунда биздин Джони досубуз ырдап берди. Күткөндү жакшы көрөсүзбү дегеле сиз өзүңүз? Эмнеге күтүү жөнүндө жаздыңыз?
күткөндү жаман көрөм. Нени күтүп атасың анда азыр? Бул таржы макалын айта кетирген болсок, бул 3 жыл мурун сүйлөшкөн кызым бар болчу. Ал кыз менен 3 жылдан ашыгыраак сүйлөшкөм. Анан кандайдыр бир себептер менен сүйлөшпөй калганбыз. Анан аябай жакшы көрчү мен ал кызды, аябай жакындашып, сүйүүм катуу болчу, экөөбүздүн бири-бирибизге болгон. Анан баягы аябай күтүп жүргөм чындыгында. Ошол ырды ошол кызга арнап жазганмын да. Аябай могу күттүм деген ырыңыздын сөзү да, оон дагы оригиналдуу бир жакшы сонун чыгыптыр. Негизи музыкалык сабатыңыз барбы? Бар. Кайсы жакта окуп өттүңүз? Өзүм негизи Нарында болом. Нардын Атбашы жергесинен. Бирок Нардын өзүндө окугам 9-класска чейин. Анан ошол жакта музыкалык мектепте 3 жыл окугам. 3 жыл баягы Комузда, пианинода окуп, анан бул жакка келип Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайга келип, ал жакта гитараны окугам. Анан Токтогул Сатылганов атындагы филармонияда, ошо Токтогул Сатылгановго караштуу филармонияда студия бар, эстрадный. Ал жакта да окугам. Вокал. Вокалды окугам. Комузда да окугам. Мындайча айтканда өмүр бою эле окуп келатсыз да? Диплому бар ырчы турбайсызбы, э? Ооба. Кандай сонун. Жана келгенде аспаптар менен чогуу сиз эртерээк алып келип чопочоруңузду да коюп койдуңуз. Демек, жөн эле мындай мен чопочорум бар деп мактанып коюш эмес, ойнай алат турбайсызбы дагы, э? Албетте. Кандай сонун, бир көрбөйлүбү? Ойноп берейин. Ойноп бериңиз. Келиңиздер, кол чаап тургуздар. Деги эле бул чопочордун көбүнчө мындай туристтерге сатып коюп коет го. Элдин баары алып туруп деп үндөрү чыгарып берет да. Мунун дагы өзүнүн ноталары барбы деги эле. Кадимки эле профессионалдуу аспап да бул, э? Бир аз айтып берип туруп анан ойноп берсеңиз болот. Бул кыргыздын улуттук үйлөнмө аспабы, чопочор деп аталат. Чоподон жазалат. Анан бул жерде 7 нота бар. Бир эле октава да. Ошол октава бир 7 нотадан эми көп баягы обондорду чыгарса болот. Анан мен азыр болсо Атай Огонбаевдин Эсинде деген чыгармасын аткарып берейин. Кол чаап коюңуздар, канекей күч кубат. Баракелде. Өзгөчө бүткөн сонун болду. Бул менен негизи кыргызча дагы баягы чет мамлекеттеги обондордо четсе болот. Чет мамлекетте кайсы обондорду четсе болот? Азыркы учурда интернетти миллиард мындай көрүп алып, аябай мындай хайп болуп аткан Деспозитону ойносо болобу? Деспозито ойносо болот. Бирок аны ойноп көрмөптүрмүн. Азыр баягы бир обонд ойноп көрөйүн, аны баарыбыз билет болсо деп ойлойм да. Бул дүйнөлүк, белгилүү. Ооба. Ковбойлордун киносунда бар. Баракелде, не деген керемет талант. Эсимдени ойноп атканда мен мындай жайлоону элестетип, боз үйдү, жылкыларды, ушундай кыз куумай, ат жабып ушундай шаркыраган сууну элестетип кеттим да. Жигитке сиз азыр мен карашымча чопочорду ойнойт экенсиз, гитараны, комузду, вокалды дагы, пианиноны, аккордеон. Нени? Аккордеонду. Ушу 6 аспапты ойнойт экенсиз, 5 аспап. Жок, мен асанам, Вокалды 6 болуп кетет. Вокалды аспап. 5. Анан эме. Жонинин үнүндө эле аспап да. Ооба. Эмеге 7-нин бири кыдыр дейт, дагы 2 бир аспапты кошуп койсоңуз болот экен. Андай нервке ойногонду билесизби? Билем. Жок, сүйлөшкөн кезде нервин ойноп кетип калган турбайчы деп. Анан Жони мырза,
Азыр ырыңыз аябай жакшы кетип баштады да, буюрсачы. Радиолордон кетип атат, Жакшы. Көчөдө мисалы клип тартылды. Элдер жакшы угуп атат. Мындай кандай сезимдер пайда болуп атат? Мындай бир аз өзүңүздү аябай кандай сезип атасыз? Жаман болуп аткан жоксузбу? Жок. Ырчы деген статус алыш кандай экен? Мисалы биз сизди ушу күттүм деген ырыңыздан эле таанып атабыз да, андан мурда тааныч эмеспиз. Анан сиз өзүңүздү мындай кадимкидей мындай ырчы сезип эле кеңири кесир болуп атабы, жакы эмне болуп атасыз? Бул албетте жагымдуу сезимдер, угармандар көбөйүп, жакшы каалоо тилектерин жазышат, Инстаграмда, Контактта, сот тармактарда. Анан аябай жагымдуу. Анан негизи бул күттүм айга чейин мен буга чейин бир 2 ыр жаздыргам. Анан мен эң биринчи ырым Жашоо керемет деп аталат. Ошол ырды жаздырып аткан Жашоо керемет деп. Анан шүкүр. Ошол ырды жаздырганда мен ошо күткөм да, ошол ырдан ушундай бир ийгилик алып келет болуш керек, хит болуш керек десем, радиолордон деле кетти, интернетте деле кетти, бирок хит болбой калды. Анан тапа болгон жокпуз. Кайра экинчисин жаздырдык, ал да хит болбой калды. Анан бул 3-чү ырым негизи. Андай ырлар деген төрөлүп эле өлүп калды деп койгондой. Ооба. Бирок өзүмө жагат да ал ырлар. Ошол ырды угуп көрбөйлү? Өзүңүзгө жаккан ырды ырдаталы. Андан соң өзүмө жакты, бирок эл негедир жактырбай атат деген. Балким Салам Кыргызстанда жандуу үн менен жандуу Жашынакай ушул чыгарманы уккан соң элдерге андан дагы башкачараак дем күч менен жагып кетет. Анда гитара менен да берейин. Кол чалып коюңуздар, Жашоо керемет. Бир колуңуз менен гитара, оозуңузга чопочор тиштеп алып турган ырда бербейсизби? Аныңыз эмне ар жака эле кыпчып койсоңузду? Бул тональность үндү тууралап. Ооба. Hey! Көчөдө мен баратам, кадам таштап досторума жол тартам. Айлананы карасам, жалбырактар чимирилеп шамалдан. Керемет жай айы, кериле таң сайын, сулуулугуңа суктанам дайым. Оюмда ойноду, сезимди козгоду, ушул ырдап жаткан обону. Эй, жашоо жергал керемет, кээ бирөөнө кыйын болуп сезилет. Бакыт издеп алыска сен барбагын, бакыт сенин жаныңда ардайым. Жашоо сонун керемет. Жашоо сонун керемет. Жашоо сонун керемет. Жони көрсө бүт ырларын эле жана кетип калган кыздарын ээрет турбайбы? Алыска кетпей, алыс тездебей, мен жаңда элем деп укпай кетип калган экен, күттүм, кетип калдың деген турбайбы? Жони, азыркы учурда сиз кыргыз эстрадасынын, шоу бизнесинин жаш муунуна кирип атасыз, жаңы чоң кадамат аттап аткандар арасына кирип атасыз. Өзүңүзгө эле маалым болгондой эле, көпчүлүк маалым болгондой эле, шоу бизнес дагы азыр өнчө бөлүнүп калды. Сиз өзүңүздү кайсы тармакка тийиштүү деп карайсыз? Ошол эле жана айтып коет экен, фирмачтар дейт, тойскилер дейт, жана эмне дейт, күлкүлүү бир сөз бар, элитныйлар дейт дегендей. Эми азыр аны аныктай албайт окшойм, анткени бул жаңы ыр чыгып, тойлорго деле чакырып атышат, мындай чоң мындай корпоративтерге деле чакырышат. Өзүм болсо ресторанда 10 жыл ырдап иштегем. 10 жылдап. Анда фирмачка кирет экенсиз да? Ресторанга ырдагандар фирмач досторум бар, анан мен да ошолордун катарына кирип калгам. Фирмач досторум бар, фирмачмын десе мактабайбы деп аны мактанбай атам деп коет. Жок, бул туура эле жооп берди. Мен билбей атам эмне болуп атканын дейт. Мен негизи баягы фирменный ыр деп коет эмеспи? Ошондой ырларга көрүп жакынмын. Бирок өзүмдүн дагы бир ырым бар. Бул улуу биздин поколенияларга жага турчу ыр. Өзүм ал башыдан болгондуктан ал башы жөнүндө ырым бар. Анда ушул ааламга жол айылдан башталат дегенде өзүңүздүн айылдаштарыңызды кубантып, ат башы жөнүндө ырдап койбойсузбу? Ат башы жергенсиз сиздер үчүн кол чаап коюңуздар, өзүңүздөрдүн колуңуздан. Туугандарыма, досторума. Сүйүнүп калышат азыр туугандарың сөзсүз. Бул ыр буюрса 1-2 айдын ичинде чыгып калат, азыр аранжировка жазалып атат. Демек азыр биринчи жолу эл чоң аудиторияга таралаш тургандар, эксклюзив. Чапкан менин балалык кездерим, арытымды
өлкөдү самадын көркүндү бүгүни туулган жер арашан жаным але дары булагың аркачан дамың эле самап турамын ат башым менин ат башым аттың ай сагынтып алысы жайдасың ат башым менин ат башым келсем дейм бир сага дайыми бел ашып аттың ай сагынтып алысы жайдасың жердин топурак алтын деп бекер айтып атса керек ат башы бардыгы сүйүнүп атса керек Караке бир кол чаап коебуз ырдап атканда нарын өрөөнүнүн бийик тоолорунун жыттары жытталып кетти сезилип кетти кыргыз жыттанган сонун жакшынакай ыр экен бул ийгилик каалайбыз берекелүү ыр болсун сиз менен музыка угуп ырдатып таң аткыча деле отура бермекпиз бирок убакыт зымыраганга ушмал дегендей алдыңкы койгон келечек 10 жылга эмес алдыңкы 1-2 айда жай бүткөнгө чейин күздө балким бир жакшы бир пландарыңыз бар ошолор менен бөлүшүп кетиңиз биз дагы угуп кона алалы буйруса Күттүм айдын клиби чыгат жакын арада чыгып калат андан кийин дагы өзүмдүн автордук чыгармаларым көп ошолорду дагы радиолорго чыгарабыз клиптерди тартабыз Жони Кыргызстандын жаркын келечеги дегенде сизге оюңузга эмне келет Кыргызстандын жаркын келечеги албетте эң мыкты келечеги бул биринчи иретте мамлекетибиз аябай таза болсо деп ошону тилейт элем тазалыкты аябай жакшы көрөм өзүм анан адамдарыбыз кичипейил болуп азыр негизи соц тармактарда баары бири менен чачташып эле урушуп атышпайбы ошол нерседен арылсак жакшы болот эле деп анан албетте жогорку кеңештеги биздин улуу вакилдерибиз жакшы иштеп биздин Кыргызстаныбызды көтөрсө деген тилектерим бар анан буйрса эми анын баары алдыда ишенебиз жакшы болот сизде азыр ушул учурда кыйнап аткан ойлор бул соц тармак жана жогорку кеңеш болуп аткан турбайбы ооба акырындан политик болуп калат сөзсүз жана тазалык Уже тазалык экени билинип турат, аппак носкилер кийип келипсиң. Носкисин чейин байкап койдуңуз демек Спортивный носки. Столдон көрүнбөйт атпайбы бизге анда эмесе Жони сүрөткө түшөлү соц тармакка кирип дагы элдер жазышсын анан жооп берип коелу негизи бул Күттүм ай ыр чыккандан бери бир дагы жаман комментарий укпой элекмин баардыгы баягы жакшы калоокектерин айтып атат ошол мени аябай кубандырат Башында бардыгы жакшы болот. Башында бардыгы жакшы болот. 2-3 жылдан кийин ушундай шубайт. катыраак кол чаап койсоңуздар гитара коюлган гитара менен алып алсаңыз гитара сиздин бетиңиз таза болуп чыксын ортого тура аласызбы экинчи ортосуңузда тура алсаңыз болот селп анда эмесе Жони гитараңызды калтырып турсаңыз болот биз азыр сиз үчүн оюн даярдап койдук дүйнөлүк футбол бүттү да финалыбыз да бүттү ошол футболдон арнап биз сизге азыр сизди топ кылабыз эжекелерди тепкилейт даярмын даяр ага даяр жок кантип кыйнабайбыз сизге каршы менин эки эжекем турат мен ортодо калыс болуп туруп берем сиз бул жакка турасыз берирээк туруңуздар алмак салмак биринчи мактоо түрүндө бул жакта түрдүү тамгалар турат тагыраак айтканда 3 1 2 3 4 5 бул жакта 18 5 болсо 15 жок 6 6га 3 18 тамга бар каалаган тамганы аласыз биринчи карайсыз элдирээк көргөзөсүз эжекебизди көргөзөсүз дагы биринчи Назира эжеге айтсаңыз болот же Гүлзен эжеге өзүңүз тандап туруп кимди мактайсыз ошол тамгага мактайсыз 3 сөздөн турган мактоо сөзү мындай экенсиз депчи анан эжекелер мактайт мактагандан кийин дагы бирөөнү аласыз дагы анан сөгөсүз 3 тамгага ошол жерден ошол эле тамгалар менен 3 сөздү чалып туруп анан эжекелер анан ошентип табабыз эгерде аны тут деп коесуңар да жок эми анчалык сөгүнө турган эмес албетте эле китепке бар болгон сөздөр менен такыр эле уят сөздөр менен сөгүнгөн болбойт андай болсо сиз утуп кетишиңиз мүмкүн да эми билебиз да сиз сөгүнгөнүңүздү анда эмесе теле көрүүчүлөр биздин таймаш башталды кол чаалар жаңырсын албетте эле кыздын кыр чачы боло туруп айымдардан баштасак болот бирок конок ар дайым сый урматтын ээси болот сизден баштайбыз каалаган тамганы тандаңыз 1 2 3 4 5 негизи 5 жакшы көрөм мен бул кайсы тамга экен н тамгасы н тамгасына мактаңыз кимдин атын н болсо Назира эжени мактаңыз анда 3 тамга 3 сөздөн тура турган
Назира эжем нарктуу, нормалдуу. Нормалдуу. Нарктуу, нормалдуу. Назик. 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 Өзүңүз жардам берип койгон турбайсызбы? Мен эми назикмин да. Чайна сага караганда назик. Анда эмесе Назира эже, сиз дагы бир тамга тандаңыз дагы эми Жонини мактаңыз болуп жакка калтырып койсок болот. Мен деген 1 деген санды жакшы көрөм, биринчини. Бул кайсы экен? К тамгасы. тамгасынан. Мен Жонини мактайсыз. керек э. Джони красавчик, качок. Хоз. Хоз. Жони красавчик. Хоз. Качок. Качок. Баракелде. Хоз качок экен. Эми Гүлжан эжеке бир тамга тандаңыз дагы Жонини сөгөсүз. Мен Yes деп эспе, жакшы болбоду деп эспе. Фу тамгасы. Тандаган тазга жолготту. Фу тамгасы көрүнгөз коелу. Фу тамгасына 3 Жонинин маанайын буза турган интернет комментарий деп коелу. Ошо комментарийлерге арналган ойун. Кеттик. Джони. Фу. Джони фуфло. Джони Не. фабрика. Жони фабрика. Баракелде. Фабрика деп фантомас. Жони, тандаңыз. Мен сөгөм да? Эми кызыланып калдыкпы? Так. Я чыгып калды экен. Кайсы тамга экен? О тамгасына сөгүңүздөр, кеттик. Гүлжан эже ор сойгон. Ор. Бирөө жардам берет. Жардам ордуңардан кыйкыра берсеңиздер болот, көрмандары. Орой. Орой дейт. Жакта бирөө оого жок деди, аны айтпай койду. Кол чапып жүрсүңүздөр. Ошону көрсөтүп койчу. Негизи Оого жагдан көргөзбөйбү? негизи мындайда сөз келбей калат экен. Мага көрсөтүп койчу оого жок. Анда эмесе эми кайра дагы мактоого өттүк. Оны баарын түгөтөбүзбү? Мен деле мактап коюнчу. Мактанып Гүлжан эжеден баштайлы. Мен деле. Эркек. Эркек. Джони эркек. Эрктүү. Эстүү. Чыгалар. Мен алам. Анда эми сиз аласыз Назира Мен эжеке. эмне мактаймбы же урушамбы? Сиз дагы урушасыз азыр. Анан ажо сиз азыр эми мактайсыз. Мактайм, э? Ажо урушу элексиз да. Эми урушуңуз. Р тамгасы. Р. Кимди урушам? Жонини. Мен урушмак белеңиз. Джони рекет. Рекет Жони. Джони резкий. Джони резинадай чоюлган. Деп туруп дароо мактаңызчы гана көрөлү канчалык эми өткөрөт экенсиз мактоого. Ч дейт. Чынчыл. 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 Чоң. Жана Чырайлуу. Баракелде. Жониген тандаңыз, калаган тандаңыз, кеттиңиз. Т. Мактоо. Мен мактайм. Гүлжан эжен мактоо. Гүлжан эжем татынакай, тартиптүү, таластык. Албетте. Мен жөн тагыз калып Тастык койду. Жони, эми дароо эжекемди мактаңыз. Кеттик. Мына Мына Азыр болду. мындай болот. Четтери жагыраак, Бу кайрылган дейсиңби? Назира эже эстүү, элегантная, элементарная. Элементарная дейт. Болчо болор да. Мактадык. Эми экөөнү тең дароо бат-баттан жамандайсыз. Кеттик. Я буква. Ящерица. А как раз кийимим. Окшош экенсиз. Ящерица дейт. Ящерица. Ящик. Неси ящик, формасы ящик деп болду. Ойба келгенде айтат. Якорь. Якорь. Кыргызча просто ядан башталган сөз барбы же жок? Ким билет эми аны сизден угуп атабыз. Эми сиз Ящерица, якорь. Башканы алды мага. Макул. Башканы алыңыз. Кеттик. Х тамгасына көрүнчү азыр эми сизди не Жамандайм да, э? Жамандайсыз. Жамандай. Хыга эмне бар эле? Хулиганка. Хулиганка боло берсин. Хулиганка боло берсин. Өзүм табайын, жардам бербегиле бирок. Хулиганка. Хахол. Хрупкая. Ал мактап атпайсың. Орусча алып калды. Хитрая. Хитрая дейт. Хитрая, өзү билет экен. Хрупкая, хитрая, элдер хрюша дейт. Ошондо 3 тамгадан болду тургандар. Хитрая,
жана Хулиганка. хулиганка хитрая хрюша экенсиз. Эми эң негизги финальный забег болду. Мактадык, жамандадык. Эми сиз өзүңүзгө жакшы көргөн ырларды, өзүңүздүн ар бир ырыңыздын башын кайсы тамга менен тандасаңыз, ошо менен баштап коесуз, ырдайсыз. Мисалы үчүн күттүн ордуна кыны башка тамга алмаштырып ырдай бересиз. Припев. Кана көрөлүчү мыкene. Мен сени мүттүм ай. Жүрөгүм моруп мурат мага мет алмай. Мен өзүңдү миздей меремин мабалбай. Баракелде. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, Джони сиздер үчүн болуп кетти. Джони чын аты ким десеңер, Жаныбек деген сонун эле аты бар. Жайыңыз бек болсун, ортого келиңиз. Джони анда эмесе күйөрмандарга, айылдаштарга, бир туугандарга жана жакын инсандарга, балким алыста жүргөн сиздин жанагы сүйүүңүзгө кереги жок деп кетип калган кыз азыр чыканагын тиштеп атабы ким билет дегенди каалап элек. Сиздерге чоң рахмат. Биринчи иретте бардык ушу Салам Кыргызстан алып баруучуларга, жалпы жамаатка ыраазычылыгымды билдирем. Жана ошондой эле жалпы кыргыз элиме кааларым дүйнөбүздө биздин мекенибизде тынччылык болсун, ар бир үйдө токчулук болсун, молчулук болсун, ушундай эле жакшы күндөр дайыма көп болсун. Бар бололу. Чоң рахмат. Сиздин дагы убактыңызды бөлүп келгенге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз сизди атайын куру кол кайтарбай, мына ысыктуу аптапта ишке чыкканда ысып, күндүз кыйналып аткан чыгарсыз. Биздин Шоро байке сизге белектерин тартуулайт. Албетте, ал жерде Арашан суусу сиз жана ырдаган ат башыдан 3300 метрден алып келген суу. Салам Кыргызстандын башкы демөөрчүсү Шоро компаниясынан Шоро байкем келди. Келиңиз, мен өз колум менен тапшырып Шоро койсом байкем уруксатпы? негизи аябай көптөн бери көргүм келип жүргөн. Негизи биринчи жолу көрүп атам. Көрүнүп көрбөйсүзбү? Көрүнүп кечке чыкканда берем. Макул. Мынакей Джони, Жаныбек, сиз жанагы ырдап аткан Арашан Шоро компаниясынан ушул сууну ичсеңиз, өмүрүңүз узун болот. Сиздин жердешиңиз. Бул суу сизге. Арашан 3330 метрден алынган суу. Чоң рахмат. Ден соолукка пайдалуу. Бар болуңуз, келип туруңуз. Кол шалар менен узатып коелу тургандар Джонини. Шоро байке мотоцикл менен дегенмен жеткизип коет атат. Демеге чейин ат башыга чейин жеткизип. Салам айтабыз. Мен гитарамды алып калдым. Жүрөгү ачыктын жолу ачык болот дешет. Көөдөнүңдө бакыт болсо, аны башкалар менен бөлүшүү оңой. Бийиктикке карай канчалык жеңил болсоң, жашоодо ошончолук жаңы мейкиндиктер ачылат. Сынакка сынба деп айтышат. Анткени канчалык күрөш татаал болсо, жеңиштин даамы ошончолук таттуу. Арашан минералдык суусу. Абадай жеңил, чокудай бийик, суудай таза. Сонун бала экен, Ооба, эмне кереги бар? Талантына таазим кылып коюш керек. Мен жанагы кызына таң калып атам да, ушундай татынакай балага кейип эле койсун, кыздар монча деп айтам да унутуп калдым. Может, өзүнөн да бардыр. Жок, жакшынакай эле. Экинчи конок ким экен? Экинчи конок деген биздин мындай ар бир нерсенин өзүнүн кесиптин ээси болот деп коет го. Майын чыгарган мынакей сулуулуктун апасы десек дагы жаңылышпайбыз да. Бул ушундай кандай кийиниш керек, кандай жүрүш керек, кандай сулуу болуш керек, элдин баарына Кыргызстандын үйрөтүп жүргөн биздин сулуу айымыбызды Кел Санжарында батыраак чакыра кал. Z-Fashion'дын негиздөөчүсү, меценат, бизнес леди жана эң негизгиси таланттуу айым бүгүн Салам Кыргызстандын төрүнүн коногу. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар, Замира Молдошова. Ай баракелде. Караңызчы, Замира эже келгенде эле жарык болуп түштү го. Саламатсызбы, Замира эже? Куш келипсиз. Келиңиз төргө өтүңүз. Кол чабуулар. Студия жарык деп эле өзүңүзгө окшош эле супсулуу эле жарык чырагыбызга чырак кошулуп келип калыптыр. Кандайсыз? Жакшы. Куш келипсиз? Рахмат. Супсулуу ойдон эле жүрөсүз дагы эле. Сулуу экенби? Күтүп көстөйбүз. Замира эжеке, эң негизгиси азыркы учурда биз сизди көргөн өзгөчө кубанычта болуп турабыз. Сезимдериңиз менен бөлүшүп өтсөңүз, анткени сизди көптөн бери биз сагындык, биздин сезимибиз, кубанычыбыз койнубузга батпай турган кез, сиз кандай сезимдер ичинде болуп атат экенсиз? Чынын айтсам, мен да силерди сагындым. Себеби көптөн бери ушу КТРга келип тартылгалы экем. Бай эне болгондон бери.
уже 2,5 жыл болуптур. 2,5 жылдан бери сизди көп элдин баары сагынып эфирден көрбөй алган соң кайра чакырып бизди WhatsAppка, SMS-ке жазып аткан соң биз сизди чакырып отурабыз. Куш келипсиз. Рахмат. Мынакей эжеке дагы бир жолу саламатсызбы? Куш келипсиз. Сөзүңүздүн башында эле эне болгондон бери ушу мен деле келе элек экем деп калдыңыз. Эң биринчи ушу апа статусун алышыңыз менен куттуктайбыз. Кызыңыз кандай чоңоюп атат? Үй бүлөдө кандай жаңылыктар? Биринчи үй бүлөңүздөн баштап сурайлы. Рахмат. Бала деген бул эне үчүн 24 саат бакыт экен. Кызым чоңоюп атат, буюрса 2,5 чап калдык. Тили чыгып, азыр сонун болуп, прям ар бир күнүм бактылуу азыр. Ушу эне болгондон бери. Эми сиздин деги эле өзүңүздүн кесибиңизге кайрылалы. Ар бир адам деги эле музыкант бирөө ырдап аткан укканда кааласа да, каалабаса дагы мындай сынай берет. Мындай, могул жагын фальш болуп калды. Могул жагы тиңдеп калды. Жалпак тилмен айтканда, могул жерде тиги атылып кетти депчи. Ал эми канча тили алып баруучулар бар, канча ырчылар бар, канча клиптер бар. Ошолордо сиз ырынып атканда, сүйлөгөнүн көрүп атканда, сырт келбетин, чач жазалгасын деги эле кийим-сийиминде байкап эле ийде эле кыйнала берсеңиз керек, Макияж. Кандай деп айтсам элге жаман көрүнбөчү. Болгондой айтыңыз эжеке. Негизи айтыш керек, мисалы үчүн мурдакыга караганда акыркы 5 жылда, мүмкүн 6 жылда биздин ырчылар жакшы эле. Жакшы. Бир стиль керек экен, ар бир нерсенин өзүнүн орду бар экен. Сен таланттуу болсоң дагы, ырчы болсоң дагы, ошонун 50% болсо 50% сөзсүз түрдө стиль болуш керек. Себеби ошол сахнага чыгып аткан ырчылар сөзсүз түрдө орусча айтканда законодатель моды болуш керек да. Көп учурда мындай болот. Аты бар, эмне ырдаганын билбейсиң, а мындай кийингенчи, анан чачын жасалгансы мындайчы деген ырчылар бар, туурабы? Мен айтам, эгерде сен талантың жок болсо, жок дегенде стилиң менен элге таанылып калышың керек да. Ким болгуң келет десе, мен мега звезда болгум келет дейт да. Мега звезда болсоң, үнүң жок болсо анда мындай чыгар, үнүң болсо анда мындай бол. Деп негизи көптөр эле кайрылышат, но ошонун арасынан мен тандап таланттуулар менен иштейм. Себеби ошо бул дагы бул кандайдыр бир энергияң кетет, эми убакыт сөзсүз түрдө кетет, анан ошол бир результат берсе деп мен дагы аябай переживать этем да. Сиз иштейм дегенде ошондо биздин ушул белгилүү болгон инсандардын стилисти болуп, кеңешчиси болуп жүрөсүзбү, же болбосо мындай продюсировать этип атасызбы, кандай кылып атасыз? Жок. Мен ойлойм ар бир адам өзүнүн жумушу менен алектениш керек да. Мен стилист, дизайнермин. Мен ооз ачканга чейинки нерсенин баардыгын тең силерге жардам бере алам. Мисалы үчүн мага ырчы келет, анан ушундай деп айтат, мен айтам, кел биринчи ырыңды угуп көрөлү деп. Биринчи ырын угабыз. Ырын угуп туруп, анан көп суроолорум бар да. Ким болгуң келет, кандай эметесиң деп, анан баарын угуп туруп, анан мындай суроо берем. Мен сенин чачыңды таптаз кылып алып салсам макулсуңбу десем, жок деп чалкасынан кеткендер жакшы бар деп айтам. Макул, мен баарына макулмун. Ишыл белдери менен таанып калсын дегендер мен с удовольствием иштейм. Забира эжеке, айтсаңыз, мынакей сиздин биз эми көп жылдан бери эле тааныйбыз, билебиз сизди. Сиздин колуңуздан чынында Кыргызстан оңолду деп атпайсызбы? Бир гана ырчылар эмес, көп эле мисалы той топурларга барганда карасаң туура макияж, туура стиль, туура прическа дегендей эле сиздин Кыргызстандын жарымы жаңылбасам, жарым мастерлердин баардыгы сиздин колуңуздан чыккан да. Кимди окудуң, Замира Молдошова? Кимди окудуң? Мына бизди деле сулуу кылган сиздин окуучуңуз Мерим. Мерим бизди канча жылдан бери жашынакай кылып келе жатат. Анан айтсаңыз, сиз элге ошол стиль жагынан, визажист жагынан мастерсиз да. Анан кийин кээ бирде болот эми сиз мына эне болдуңуз, бала менен үйдө отуруп калып, бала менен көп нерсеге жетишпей калат. Өзүңүздү макияж кыла албай, жүдөгөн маалыңыз ушундай маалдар болобу же ар дайым ушинтип татынакай болуп жүрөсүзбү? Балаңыз бар болсо дагы, же болбосо мындай жүдөп калсаңыз, элдер айтабы деп. Жок, конечно, азыр мен үйгө барганда эле кайра жүдөгөн эмесине келем. Жок, мындай да мен келип өзүмдүн кыздарыма жасатам. Мен негизи 20 жылдан ашты макияж жасаганыма, прическа жасаганыма, кийим тиккениме, сүрөт тартканыма ушунчалык чарчаптырмын. Мен эчтеке кылбайм өзүмө. Эгерде мага кыздарым жасап бербесе, анда эч жака да барбайм, эчтеке кылбайм. Эгер кыздарым жасап берсе, конечно, келем баарын таштап жасап беришет дечи, бирок өзүмө эчтеке кылбайм, эч кимге эчтеке кылбаганыма уже 4 жыл болуп бартат. 4 жылдан бери себеби аябай чарчап жанакы перегорание деген болуп калат го, ошондой болот экен да. Бирок кээде аябай сагынып, баягы окутуучу жайга барганда мастер-класс аябай жыргап көрсөтүп берем да. Бирок азыр көбүнчө дизайнер жакка көңүл буруп атам. Себеби өзүмдүн айтып берсем болот да, өзүмдүн
магазинди ачкам, өзүмдүн дизайнерский кийим боюнча. Ошол жерге келгенде аябай жыргайм да, аябай чоң bir кандайдыр бир нерсе алып, прям аябай жыргайм, энергия алып, ошол жерден жаңы бирдеме тигип, бирдеме тартып, өзүмдүн команда менен ойлонушуп, показ кылдык, азыр жаңы показга даярданып атабыз. Ушул нерсе аябай жагып атат да. Ал эми окутуучу жай, же болбосо сулуулук салон, анын баардыгы тең. 13 жылдан бери өзүнүн ордун билет, кыздар мен жогул иштей беришет. Биздин бардык телекөрүүчүлөрүбүз азыр ушул суроону берсе экен деп ойлоп атса керек. Чачка кандай кам көрүш керек, кандай маскаларды коюш керек, кантип тез өстүрсө болот, кантип сапатын жакшы кылса болот дегендей. Кичине кеңеш айта кетсеңиз. Хорошо. Мындайда негизи ушул убакыттан пайдаланып, сиз жакшы суроо бердиңиз, айткым келет. Эң биринчи мынтип айтышат да, чач негизи бул носитель информация деп коет. Мында аябай көп информация болот да, чаччы. Биз менен чогуу жүрөт да, кухняга чогуу барат турабы, уктайт, ваннага түшөт биз менен эле чогуу жүрөт да. Бизде канча информация болсо, ушул толтура информация болгон. Мисалы үчүн индейцер эмне үчүн чачын кыртырбайт? Себеби чачын кыртырганда энергиясын жоготушат да. Ошондой эле нерсе аял кишиге. Мен кимге кандай прическа жараса ошону алып жүрөт. Бирок мен билгенден Санжар деле мен менен макул болуп болуш керек. Эркектерге негизи өтө кыска эмес узун чачтар жагат. Туурабы? Аял кишинин көркү бул чач болот эмеспи? Кантип караш керек? Колуңардан келсе күндө жуугула. Себеби бирок күндө жууганда дагы, эгер колуңардан күндө жууганда дагы атайын шампунь алыш керек да. Себеби ингредиенттер ошондо атайын күндө жууган. Бир жумада бир сөзсүз түрдө маска жасаш керек. Кандай маска? Үйдө эмне болсо, ошол эле жумуртканын сарысы чалып туруп, аны коньяк менен кошуп алып эметсеңер болот. Пиязды эгер какач болуп кетсе, пияздын сыртын кайнатып туруп чайкап койсоңор, андан сонун кетет. То есть үйдө анын үчүн сөзсүз түрдө магазинден сатып алып кереги жок. Чалкандагы болот, Чалкандагы аябай жакшы. Жөн эле кайнатып туруп эле ошону башта жууп шампунь менен жуугандан кийин бир сыра чакып койгон. Чеснок. Чеснок чач түшкөндө аябай жакшы жардам берет. Аны сүйкөш керек. Аны дагы билиш керек, туура сүйкөш керек. Себеби 3 күн сүйкөп, бир жума эс алып, кайра 3 күн сүйкөп, себеби ал жерди ачтырып жарагыл берет да. Бирок чесноктон өскөн чач аябай өсөт. Ушу эң эле жакшы жардам берген чеснок. Андан сырткары дагы бир айта кете турчу нерсе, чачты туура боесоңор айымдар. Эч качан чачыңарды боеп алып, мончого кирбегиле. Силер мончого отуруп чачыңарды боесоңор, ал краска катуу кармалбайт. Эгерде краскада 20 мүнөт деп жазылса, 20 мүнөт кармаш керек. 30 мүнөт десе 30 мүнөт кармаш керек. Эгерде силер чачыңарды боеп мончого кирсеңер, көздү сокурлук алып келет. Себеби чачтын башынан көзгө чейин миллиард деген капиллярлар бар. Миллиард деген, миллион эмес, миллиард. Ошолордун ар бири кургап баштайт. Себеби элестетсеңер, ар бир чачка краска кириш үчүн эмне деген окислитель бар. Ошолор чачты чешуйкасын ачып туруп, анан чач өзүн жутуп алат да красканычы. Анан ошол еще кожага келет. Себеби биз бетибизге крем сүркөгөндө канга кетет, помадабыз ашказанга кетет, тендерибиз ашказанга кетет деген сыяктуу да. Ошондой эле мончого киргенде тондолоп жейбиз да. Анан мончого киргенде аякта градус аябай чоң, ого бетер усиливаться этет, пордун баары ачылат. Окислитель красканы өзүнө жутуп алат дагы, жанакы миллиард деген капиллярлар кургап баштайт. Мындай жакшы кеңеш болду. Кол чаап коюңуздар. Рахмат сиздин кеңешиңизге. Анан Санжар, сизге айта кетейин. Жана айтып атпайсызбы, тонна деген косметика жейт. Биз азыраак жейбиз, эркектер көбүрөөк жейт. Бизди өөп жыттап атып эле. Эркектер эмнеге аз жейт? Мен бир жакшы чачтыгы ошондой болуп кам көрсө болот экен. Чалкан менен, чеснок менен түшүп калган жерлерин. Бирок биз сиз билгенди биз баары билбейбиз ал жөнүндө. Бетке кандай кам көрүш керек? Бетти канткенде сулуу болобуз, канткенде мындай бырыш түшүрбөй калышыбыз мүмкүн. Мынакей сиздин бетиңизди көрүп атабыз, мындай таптакыр мындай жок, бырыш жок экен. Ушу кантип сактасак болот бетти? Үй шартында эле. Үй шартында мисалы мынакей биздин айыл жергесиндеги келиндерге, айымдарга дагы бул аябай керек болуш керек. Бетке кам көрүү. Эң биринчи бул нерседен баштайлы. Биздин климаттан баштайлы. Биздин климат өтө ачуу, кургак. Биздин терек четибизде баягы океан, көл жок. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул эркектерге дагы, айымдарга дагы караштуу болот. Эч качан бетти самын менен жууш керек. Эч качан. Себеби самында шелеч бар. Ал колго гана расчеттолгон, колдун алаканына расчеттолгон да, шелеччи. Бетти, эгер бетиңер кургак болсо,
жарымын кайнаган суу, жарымын сүт коюп туруп жуусаңар болот 3 күндө бир кылып. Эгер бетиңер аябай майлуу болсо, сөзсүз түрдө скраб кылып жууп туруш керек да, бирок самын эмес, гель менен атайын. Биздин айрыкча эркектер эртең менен турганда сам менен аябай бетин жууп туруп, анан беттерин жине албай калышат да, тарттырыпчы. Аябай мындай деп сүйлөй албай калышат да, анан бетим баары чакалай болуп кетти дейт. Шелеч күйгүзөт да. Күйгүзүп биринчи слойду алып түшкөндөн анан күндөн тийип ошондон шелеч болот да. Бетти сөзсүз түрдө аял киши дагы, эркек киши дагы караш керек. Жатарда сөзсүз түрдө жууп жатыш керек. Сөзсүз түрдө, себеби ушунчалык көп чаң отурат бизге, айрыкча шаарда. Сөзсүз түрдө жууш керек. Сөзсүз түрдө жатканга чейин жарым саат мурда. Азыр сүйкөп, азыр жатсаңар, эртең менен аябай шишип каласыңар. Себеби ал сиңиргенге убакыты жетпей калып, жидкостька айланып кетет, ошондон эмете шишип кетесиңер. Сөзсүз түрдө жууш керек. Эртең менен эркектер да, айымдар да крем сүркөш керек. Мисалы үчүн эркектер айтат, ой жок, бизге жок деп. Эркектерибиз бизден биринчи карыйт, себеби крем сүркөбөйт. Ошол эле, мисалы үчүн көздүн терек четине эң бир бырыштын эң жакшы бир секрети бар да. Өрдөктүн ич майы. Өрдөктүн ич майы. Өрдөктүн ич майы. Ой, буну маалымат уккан байкуш өрдөктөр аман эле калыптыр эми, Кыргызстанда өрдөк калбай калбаса болду. Ич май керек болот. Кандай кылыш керек? Утиный жир деген өрдөк болот, кыргызчасы. Ошонун ич майын күндө кечинде үйгө келип жуунгандан эле көздүн терек четине сүрүп коюш керек. Аны базардан эле сатып алып эле Ой, базардан сатып, айрыкча азыр. Анан эң жакшы бир айтат элем, эгерде бетиме бырыш түшпөсүн, денеме бырыш түшпөсүн десеңер, эч качан арчынбагыла. Бетти жылуу суу менен жууш керек. Себеби жылуу суу болгондо кичине мынтип кремдерди воспринимать жуундуңарбы, колуңар менен чапкылап, кичине суу сиңсин, андан кийин крем сүркөгүлө. Денеге да арчыбай туруп, денеге да ошо былчылдаган боюнча былчылдап туруп крем сүркөп, бир 10 мүнөт, 20 мүнөт тургасын. Мен силерге гарантия берем, эч качан денеңерге бырыш түшпөйт. Вот май болуп жүрө бересиңер. Эме болбойт. Жок, эми крем. Крем сыйгаланып кетет. Жок, крем деген сиңип кетет да. Ошондуктан эгерде бырыш түшпөйт десеңер, анан эч Ал качан кремди жайында сүйкөйсө болобу? жайы кышы бою сүйкөнүш керек. Тер дегендечи? Эми кайра келип жуунасыңар деп. Атайын эле дененин креми. Атайын дененин кремине. Мисалы үчүн кремди биздин айымдар билем, аябай бетин чоюп сүйкөшөт, анан сүйкөөнү алып туруп көз башы менен бүт момундай сүйкөп салышат да. Анын өзүнүн правиласы бар. Эми жок дегенде мынтип чапкылап мына. Ушинтип сүркөш керек кремдичи. Жок дегенде. Жок, мындай эми карылык деген мынтип акырын ылдый кетерет го. Ошо мындай өйдө сүртүш керекпи? Ошо өйдө сүртүш керек негизи. Ошондо да ошол нерсе дагы аябай влиять этет. Кадимкисинде ылдый түшпөйт, бул физикада ылдый түшөт. Ооба. Карыган сайын адамдын денеси ылдый жакта турат. Ылдый баштайт. Ошон үчүн мондай кылып сүйкөш керек. Өйдөгө. Замир эми айымдарга тиешелүү суроолор болду, эми мага дагы байкелер жөнөткөн. Ай, иним муну сурап койчу депчи. Чачы азайып бараткан байкелер. Деги эле ошол лысина пайда болот, кел боло баштайт. Ошол негизи себеби эмнеден? Көп айтат бул нервтен дейт, бирок убакыттан дейт, кээ бири ген дейт. Неге чачы азайт? Кээ бири акылдуулардын чачы түшөт дейт ошого. Эми биякта генетика, жан, стресс, питание. Кадимки жанбы? Мисалы үчүн айрыкча Бишкектеги жан өтө эме да, коркунучтуу нерсе, себеби биздин машинанын нерсенин баары өйдө көтөрүп кайра бизге жабып атпайбы. Ошол нерсе да кислота деп коет. Гени болот, анан стресс болот. Бирок эң негизги биздин проблемабыз бул биздин тамак ашыбыз. Эң негизги ушул проблема да. Сөзсүз түрдө биздин чачыбыз, тырмагыбыз, билесиңер, чач, тырмак эмне үчүн өсө берет, даже ученый таба алышпайт да, эмне үчүн бул өсө берет. Ушул нерсе биздин бетибиздин состояниясы, биздин ичибиздеги ден соолугубузду айтып турат да, кыйкыр өкүрүпчү. Ай, барып эмеңди, поджелудочныйыңды текшерт, печениңди текшерт, бар бөйрөгүңдү текшерт, эмени Гланды. Зоб, эндометриоз деп коет, ошону текшериш керек да, сөзсүз түрдөчү. Себеби чач ошондон түшүп баштайт. Эң биринчи чач, тырмак, бүт эркектердики да ошондой, аялдардыкы да ошондой. Азыр бизде деген онда операция жасатып, неме тутпайбы, ушул ден соолукка бир зыяндары тийбейби? Мен пластикалык операцияны за в том случае, если ошол нерсе сени кандай деп айтсам, комплекстен айрылтса. Ошо эми элестетсеңер, кулагыңар аябай чыгып турса уяласыңар да, чачыңар менен эптеп жаап, ладно, кыздар жалат, эркектерчи.
биринчи кулагы кирип келет, анан өзү келет дегендей болчу. Комплекстен кечке нервni иштетип атып деле бул Стресс ден болот, соолукка стресс алып келет, ооба. жаман намелерди алып келет, туура? Бул нерсе ооба, бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Анан эми баягы көздөр аябай бүтүктөр болот. Чын эле бакыш кедем. Ушундай дем. Мени молдокелер урушат болуш керек эме деп. Кудайдын жараткан нерсеси сен туура эмес айтасың да, бирок эгерде ошол мындай чийип эле койгондой болот болсо, анан эгер ошол операция жардам берсе, эми бул жакшы нерсе деп турам. Мисалы мага керекпи? Жок, сизге эч нерсе керек жок. кичине чечкек кылып Керек эмеспи? Мага бир жеке керек. Чоң рахмат сизге убактыңызга. Жана албетте эле азыркы учурда интернет бир оорусу бар. Бара карап көрсөк, эмнегедир ушул сиздин карындаштарыңыз, сиңдилериңиз эле жаш муундагы кыздардын эле оозу чоңоюп баратат. Онтөлөчү. Бара ошо бет менен тең болуп калат ошо ооздорчу. Ушуга көз карашыңыз кандай негизи? Бул ботокс. Мен бардык нерсеге түз карайм, ушу ооздон башкага. Мен ушунчалык жаман көрөм, ооздор жасагандачы, эми билбейм. Ошол кыздар өзүн аябай сулуу көрөт болуш керек. Мен аябай таң калам, булар өздөрүн көрөбөт негизи күзгүдөн деп жанан. Турса деле мындай уктап атса деле мындай же күлгөнүн билбейсиң, же жинин келип атканын билбейсиң. Жо анан мындай бир кызыктай да, билбейм, эркектер мага такыр. Негизи андай кылбай эле койсун деп Андай кылбай эле коелу, бул жакшы Санжар, нерсе эмес. менин дос кызым айтат, ушу оозуна операция кылдырып көп акча төлөгөндөн көрөк дейт, эки арын алып эки жака чактырып койсо. Ал модадан кеткенден кийин алдыга тарап кетет депчи. Ошон үчүн ары чакканда дагы мындай пайдасы бар да. Мынакей урматтуу айымдар, көрдүңүздөр мисалы Замира эжебиз ушунчалык сонун ойлорун биз менен бөлүштү, билбегенибизди билип алганга аракет кылдык. Эң негизгиси каршы экен ооз жасатканга. Жасатсаңар бир жагын эле жасаткыла. Же астын же үстүн. Же бир мындай жарымын деп. Же болуп капталып деп коебуз. Албетте эле тарс эткен бар тамаша эжекем, сиздин жүзүңүз ар дайым жылмаюу кетпей жүрсүн. Сизде инсандар көп болсун. Жана албетте эле айтып койсоңуз, биз ар дайым келгендерге Кыргызстан сиз үчүн эмне дейт? Кыргызстандын келечеги жөнүндө кеп кылалы. Жаркын келечек, Кыргызстандын келечеги дегенде сиздин оюңузга эмне келет? Бир эки сүйлөө менен айтып берсеңиз. Жаркын келечек мен үчүн деттомдогу балдардын аз болушу. Мыкты, эң сонун. Карылар үйүндө карылар кишинин аз болушу, ушул жаркын келечек мен үчүн. Эң мыкты жооптордун бири болду. Чоң рахмат. Кол чапып койсоңуздар. Анда эмесе Замира эжеке, Инстаграмга сүрөткө түшөлү, жылдыздуу селфи деген салтыбыз бар. Сизди ортого чакырабыз. Келиңиз. Кол чабуулар. Азыркы жаштарга Элдерге терс комментарий жазганга маалымат, информация берип турбайбы? Анда эмесе келиңиздер. Это селфи против группы. Жылдыздуу селфи. Кол чабуулар. Оюн ойнойбуз, бирок сиздин талантыңыз мынакей, бул дагы мисалы сүрөт тартыш талант, визажист талант, чач тараш талант, сизде көптөгөн талант бар. Биз азыр ойлойбуз, дагы башка бир талантыңызды текшерип көрсөк, сиз жашынакай бизге оюн куруп, көрүүчүлөргө жашынакай маанай тартуулайт деп. Бир кол чапкабыз Замира эжеге дух. Замира эжеке. Азыр той сезону болуп атат. Күндө майрам, күндө той, күндө жакшылыктар. Бизде азыр көрүп аткан үй кожойкелери, эжекелер, апалар, жеңелер, келиндер баары байкап турат. Азыр эми бир айым тойго кетип аткан сүрөттөйбүз. Жана албетте эле үйдөн чыккандан баштап кандай чач жасалгаш керек, тойго келип атканда кандай кийиниш керек, андан тойго барганда кандай бийлеш керек, кандай сүйлөш керек, ошо менен бүтүрөбүз эжеке. Элестетиңиз, сиз Замира Молдошова эмессиз, сиз башка эле бир айымсыз. Азыр ошол айымга кеңешиңизди берип атабыз. Эртең менен тургандан баштап эле эмнеден башташ керек тойго даярдыктарды. Кээ бир суроолорду Назира эжеке, Гүлжен эжеке сизге берип турат. Анда эмесе баштадык. Кол чабуулар жаңырсын, ардактуу айымдар, жана мырзалар. Эртең мененки билбейм, сиз 7-де, 6-да отурасызбы? Таң атты. Эртең менен ойгондуңуз, тойго даярдыкты эмнеден баштайсыз? Мен той кечинде 6-да болгондуктан кадимкисинде эле жашоомду уланта берем. Сөзсүз түрдө кызым экөөбүз ойгонобуз, анан жуунуп, таранып, зарядка жасап, жумушка барып, келип, анан бир 2 саат калганда салонго барам дагы, өзүмө макияж, прическа жасап алып, кийинип алып кете берем. Тойго эң мыкты макияж ошондо кандай болуш керек болот? Сиздин оюңуз боюнча биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө жөнөкөйбү, аябай яркийби, же жөнөкөй кандайдыр? Жок. Өтө яркий болбош керек. Себеби жаныңызда отурган кишилердин жүрөгүн түшүрбөш үчүн. Бардыгы тең. Негизи эле азыркы макияждын эң эле модасы бул стиль нью деп коет да. Минимум макияжы. Минимум макияж. Кийим кандай болуш керек? Кийими өзүнө аябай жарашыктуу болуш керек.
жарашыктуу болуш керек. Негизи тойго узун көйнөк кийип барган жакшы жарашат. Узун көйнөк кийип бардыңыз, миу макияж кылып бардыңыз. Жана бул жакта кудагыйларыбыз дагы ошол жакта тосуп алышты дегендей, эми антракт башталды. Антракт башталды. Эми азыр сиз бизге бир көргөзүп бериңизчи, өзүңүздүн байкашыңыз боюнча жаш келиндердин бийи музыка коюп беребиз. Жаныңызда подружкалар. Биз жаш келинбиз да. Подружкалар кантип бийлейбиз? Подружкалар кантип бийлейт? Сиз ортодо турасыз, эки четиңизде подружкаларыңыз коштоп берет. Анда эмесе, би мастер-класс туугандар, Замира Молдошева. Замира Молдошева кандай бийлейт? Жаш келиндер мен бийлегем. Ошону билип билет утпайсызбы эжекем биз сизде. Кара музыка. Нам уже не захочется больше одиночества, золотой золотой. Эми кудагыйлардын бийин көргөзүп берсеңиз, кудагыйлардын бийи, жала кудагыйлардын бийи. Биз кудагыйлар, чоң кудагыйлар Эксперименталдуу. Жана сиз айтып атпайсызбы? Бүт жакка түз карашым бар, бирок ооздон башка депчи. Өзүн аябай сулуу сезген. Оозун максималда шишти алган бир кызды унутуп туруп бийлеп көргөзүп берип коюңузчу. Өзүңүздү мындай эң ушундай болбош керек деген бир бийни көргөзүп бериңиз, ошо менен бүтүрөбүз. Анда эмесе туугандар, катуураак кол чабуулар жаңысы. Азыркы жаш кыздардын бийи, азыркы жаш кыздар ооз менен. Тойдо Сизде да ушул эле бий, ушул эле кыймыл аракет, бирок исфана деген ырга болот. Анткени тойлордо көбүнчө исфана болот. Андактан дагы катуураак колчалар, кызарып кеткиче кол чап бериңиздерчи туугандар. Замира Молдошевадан сиздер үчүн мастер-класс. Тойдо кантип бийлебеш керек. Ай, баракелде, алтын жана кол чабуулар. Замира эжекем, сизге чоң рахмат. Аттап келген кадамыңызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Анда эмесе келиңиз сиздин көрөрмандарыңыздарга, телекөрүүчүлөрүбүзгө бир эркин микрофон кааласаңыз. Жалпы кыргыз кайрылуу. Негизи Салам Кыргызстанда мен билгенден көп элдер аябай кызыгып көрүшөт. Ошондуктан мен ойлойм силердин көрүүчүлөрүңөргө эң биринчи сулуу болгула, өзүңөрдү сүйгүлө, жашоону сүйгүлө, эң биринчи андан да биринчи жараткан Кудайымды сүйгүлө. Баары жакшы болот. Тосуп алыңыздар туугандар. Шоро компаниясы Салам Кыргызстандын башкы демөөрчүсү Шоро Байкемди. Байке келе коюңуз. Байкени көргөндө эле баарыбыздын маанай өзгөртөбүз. Азыр суусап турганда бул эң жакшы нерсе. Чоң рахмат сизге. Жана албетте эле Замира эжеке 3300 метр бийиктиктен Арашан суусун атайын чогултуп Шоро компаниясы сиз ден соолугуңузга аябай жакшы көңүл буруп карайсыз. Атайын сиз үчүн Арашан суусу. Бар болуңуз, Шоронун үрүндөрүн колдонуңуз. Бунун баары Кыргызстанда жасалган жана ден соолукка пайда болот. Ошондой эле Шоро байке сизди мотоцикл менен жеңилдетип, мындай желбиретип, үйүңүзгө чейин жеткизип коет. Жеткизип коесузбу? Ооба. Кол чабуулар жаңысы. Замира Молдошева. Бар болуңуз. Узатып коюңуз канекей кол чабууларды. Кызыңызды өп коюңуз. Рахмат. Жардама, бардыгыңыздарды кайрадан эле сулуулукка чакырабыз. Мээримге барыңыздар кыздар. Мээримге баргандан кийин албетте кийинүүнү да унутпаңыздар. Эң сапаттуу жана арзан баада сатылат. Төмөнкү дарекке кайрылыңыздар. Шоро алыңыздар, шоро. Корот, жарма. Жок. Арашан суусун алгыла 3300 метр бийиктиктен табылат жана албетте эле эң пайдалуу. Кааласа ичсе болот, кааласа белек кылып берип койсо болот. Сонун Каякта сатат экен муну? Каалаган жактан алсаңыз болот. Бул да Шоро компанияныкы. Шородон. Алыңыздар. Убакыт зымыраган куш сымал. Бүгүнкү 1 саатыбыздагы соңуна келип жетти, кадырлуу телекөрүүчүлөр. Мен ойлойм, бүгүнкү коноктор жана маектер, оюндар сиздерге жакты болуш керек. Эгерде жакса, биздин Салам Кыргызстан баракчасына жакшы сөздөрдү жазыңыздар. Биз сиздерди күтөбүз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Албетте, ар дайым кыргызым үчүн кызмат кылганга даярбыз. Назира Гүлжана жана мен Мыкыев Санжар. Салам Кыргызстан!